мекендештер, саламатсыздарбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы болуп атасыңарбы? Маанайларыңар кандай? Мына бардыгыбыз азыр калыбына келүү стадиясындабыз да. Реабилитация деп коет, же жакшы болуу стадиясындабыз. Эми ушул стадияда дагы адамдарда симптомдор болуп атат. Мисалы, эч мурун тердебей, эч нерсе болбой эле жүргөн адамдар тердеп калып атат, чарчап калып атат, кичине жумуш кылса эле чарчап калып атат. Анан баягы эле нерв, ошол бул нерв мындай эле нерв клеткасы ушунчалык бир ичке, ушунчалык бир сезимтал орган болгон үчүн сиз мындан бир ай мурун абдан кыжалат болуп, эмне болом, мен коронавирус эмне болом деген нерселер бул мээде жазылып калат да. Аны кетириш бир аз кыйыныраак болуп калат. Анан адамдарга азыр дагы эле ошо нерв психологический жабыркап келишет. Анан мен айтам, айланайын, сиз жакшы болуп калдыңыз. Сизде нерв десем, жок, мен нерв болбой атам дейт. Жок, сиз нерв болгон жоксуз. Сизге ошо мурунку нерв болгон нерселер жазылып калды. Мүмкүн коронавирус мезгилинде нерв болгон клеткаларыңыз, жабыркаган клеткаларыңыз азыр сизди кыйнап аткандыр. Мүмкүн бул мындан 1 жыл мурунку. Мен эми ушуну байкадым. Мындан 1 жыл мурун, мындан 5 жыл мурун, мындан бир 20 жыл мурун кандайдыр бир стресс алган болсо, бир нерв болуп, кычалатчылык мээде жазылып калган болсо, азыркы коронавирус мезгилинде ошол нерселер обострение, ошол кайра, ошол оору, ошо кычалат болуу, стресске түшүү оору кайра жанданып, адамды кыйнап атат. Ошон үчүн эми болду, тынч, мындай нервти тынч койгула. Себеби деген мурункудай оору көп эмес. Абдан 3 жума, 1 жума абдан чоң чыңалууда жашадык. Баарыбыз нерв болдук. Бир эле силер эмес, биз ушу дарылап аткан врачтар да биз абдан чоң нервтерибиз чыңалууда болду. Бирок биз өзүбүздү кармаганга аракет кылдык. Мына эми сиздер дагы ушундай кылып өзүңөрдү кармагыла. Эми мен айтар элем, жакшы күлкүлүү нерселерди көргүлө, тиги тамашалуу нерселерди көргүлө, кайгылуу нерсени көрбөстөн өткөрүп жибергиле дагы. Ушу көбүнчө тамашалуу, күлкүлүү. Бүгүн мага бир пациентим айтат, мультфильм көргүлө деп. Эң сонун нерсе мультфильм да. Ошо мультфильмди көргүлө. Мен го өзү жаштыгымдан азырга чейин мультфильм десе жата калып көрөмүн. Бирок мен советский мультфильмдерди гана көрөмүн. Ушундай жакшы нерселерди көргөнгө аракет кылгыла. Эми экинчиси сөзсүз түрдө суу. Дагы деле болсо сууну ичкенди токтотпоңуздар. Сууну ичкенди эч качан токтотпоңуздар. Суу деген бул өмүр. Менин сабагым бар. Абдан жакшы түшүндүрмө бергенмин. Өмүр бою 365 күн. 90-га чыксаңыз, ошо 90-га чейин 365 күн сууну эч качан токтотпогула. Эми килограммыңызга жараша ошо сууну иче бериңиз. Мисалы, сиз 70 кило болсоңуз, демек 2 литр 100 мл. Суунун секреттерин кече күнү айттым. Кийинкиси сөзсүз түрдө өттү иштетиш керек. Өттү иштетпесек, биз эч качан оорудан аяк албайбыз. Өт, дагы айтам, бизде эң сонун препарат, эң сонун. Бул вирусту өлтүрө турган, микробду өлтүрө турган, башка нерсенин баарын өлтүрө турган нерсе бул өт болуп эсептелет. Эми бездерге жана курсакка жасалуучу массаждарды күнүгө 365 күн жасайсыз. Күнүгө эрте менен жасадыңызбы, кечинде дагы жасайсыз. Бул деген кийинки бизге кире турган дагы бир кандайдыр бир оору келбесин, Кудай сактасын. Эми суукта эгерде анча-мынча вирустар кирүү калып калган болсо, ал кайрадан бир адамга кирген болсо, ал адам ооруйт дагы кийинки адамга жуктурат. Ошентип экинчи волна келбейт. Мен экинчи волна келет деп ишенбейм. Болгону биз экинчи волнаны ошо оорукчан адамда гана ошо вирус калса,
ошол гана оорубаган адамга жуктуруп, бир адамга жуккан болсо экинчисине ошентип көбөйүп кетиши мүмкүн. Азыркы мезгилде бизге ошо бири-бирибизден жугуп отуруп эле көбөйүп кетти. Кийинки волна деле ушинтип эле кайра эле бири-бирибизден жугуп эле көбөйүп кетет. Бирок ошол волна келгенде деле, ал келбесе дагы биз негизгиси биз без тамырларыбызды тазалап турушубуз керек. Без тамырларды тазалаш үчүн күнүгө бездерге массажды унутпаңыздар. Кирсамын менен чыпкаланганды унутпаңыздар. Кирсамынды шыбаңыздар, денеге сиңдириңиздер. Курсакка массажды сөзсүз түрдө жасаңыздар. Эми мына жакшы болуп атканда мына эми витамин ичсеңер болот. Эң жакшы витамин D, витамин С, цинк кошулган витаминдер. Ашказан азыр эми адамдар баягы эч кыймылдабай эле, орун элестетип эле ушу үйдө туруп басып эле жүрө берген да. Ошондой болуп жүргөн пациенттерде тамак сиңирүү жакшы болбой атат. Тиги ичегинин иштеши жакшы болбой атат. Эми значит биз ашказанды облепиховое масло, чычырканак майы менен чычырканак майын ичиңиздер. Эртең менен түштө кечинде бир чайный ложкадан ач карынга жутасыздар. Расторопша, артишок, жүгөрүнүн чачы, булар өттүн жакшы чыгып бергенине жардам берет. Сиз өйдө ылдый болуп өттү чыгаргандан тышкары дагы колуңуз менен оң кабырганын астына колуңузду салып өттү иштеткенден тышкары дагы сиз өттү бөлүп чыгаруучу табигый чөптөр, ушул расторопша, артишок, кукурузный рыльца, мына ушул 3 чөп абдан жакшы өттү дагы, боорду да жакшы кылат. Ушул үчөөнүн бирөөсүн ичсеңиздер болот эмичи. Андан тышкары ичегини тазалоо керек. Ичегини кастор майы менен тазалайт да. Абдан жакшы табигый кастор май. Өзү ичегини мындай кылып тазалайт. Килограммыңызга жараша кастор майын ичесиз. Бир жумада 3 күн катарынан ичесиз. Мисалы сиз 5-күнү, 6-күн жана базар күн 3 күн. Жеңил тамак ичип турасыз. Жана кечинде жатарда көк чайды демдеп, ушул көк чайдан килограммыңызга жараша миллилитрди аласыз. Сиз эгерде 80 миллилитр болгон болсоңуз, 80 миллилитр көк чайды аласыз дагы, ал жака 4 чай кашык кумшекерди кошуп туруп жутасыз. Түнкү саат 11-де. Ач карын мезгилде сиз ужинди 7-де кыласыз. Демек түнкү саат 11-де көк чайды ичесиз дагы, анын артынан 20 минуттан кийин 80 миллилитр кастор майын ичесиз. Кастор майы мындай бираз коюраак май болгон үчүн бираз жагымсыз жута алышпайт, эркү жүнү жутуп салат. Демек ошону эгер сиз жута албасаңыз, аны ысытасыз, шишеси боюнча ысык сууга салып ысытып, водная ванночка деп коет. Ошо сыртына салып ысытып туруп, анан теги бирге бир 80 мл кастор масло алган болсоңуз, 80 мл айран же 80 мл лимон согун алып туруп, ошону жутасыз. Ушундай кылып туруп 5-күн, 6-күн, базар күн 3 күн жутасыз. Мындай 3 күндүктү сиз 7 жума жасайсыз. Демек, 1-чи жума күнү 5-күн, 6-күн, базар күн жуттуңуз, кийинки жума күнү дагы 5-6 күн көрдүңүзбү? Ушундай кылып 7 жумада 3 жолдон ичкениңизде 21 жолу сиз ичегини абдан сонун тазалаган болосуз. Сиз кийинки вирус келсе дагы ичегиңиз таза болуп, кийинки вирус кирсе дагы ичегиңиздин жанында жайгашкан без тамырлар кирген вирустун баарын утилизация кылып жок кылып берет. Сиз эч кандай оорубайсыз. Суук келип атат. Вирус суукту сүйөт. Демек биз суукка чейин азыр биз мына дагы 1 ай калды. 1 айда абдан ичегилерди тазалап, өттөрдүн чыкканын жакшыртып, өткө чөптөрдү ичип, бездерибизге массажды жасап, курсакка массажды жасап, денеге самынды шыбап, витаминдерди ичип, эми кимдин возможности бар болсо, келиңиздер, специалист, мендеги специалисттер силерге тереңирээк массаждар жасап берет. Сөз түрдө мен сүлүк курт коёмун. Мына күзгө чейин келиңиздер, сүлүк курттун оозундагы дары бул эң сонун дары. Мындай дарыны дүйнө жүзүнөн профессор Агулов айтты, мен дүйнө жүзүнөн сүлүктүн оозундагыдай дары мен көргөн жокмун деп айтты.
муну бир фабрикада жасалган жок деп айтты. Эми биздин официальный медицинадагы врачтар буга көңүл бурбайт, а мен муну менен 6 жылдан бери дарылап келип атам. Демек, урматтуу мекендештер, жакшы болуш өзүбүздүн колубузда. Жакшы болуш үчүн мен айткан нерселерди сөзсүз түрдө жасаңыздар. Күзгө суукка даярдануу керек. Суукка даярданыш үчүн бизге эч кандай таблетканын кереги жок. Эч кандай таблетканын кереги жок. Таблетка бул биздин өтүбүз. Таблетка бул биздин бездерибиздин жакшы айлануусу. Таблетка бул биздин курсактагы бездердин жакшы айлануусу. Таблетка бул денеге кирсамынды чип каласаңыз, дененин жакшы дем алып, керекси нерсени тери менен чыгарып берип, дем алууда теридеги зат алмашуунун эң сонун жүрүшү бул да өзүнчө таблетка. Витаминдерди гана айтамын, чөптөрдү гана айтамын. Мына ушу менен биз күзгө даярдык кылабыз. Күзгө суукка даярдануу керек. Демек, өзүбүз менен өзүбүз гана иштешибиз керек. Мына ушул гана нерсе бизге эң сонун дары болуп саналат. Оорубаңыздар, саламатта болуңуздар.